ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, кыргыз элибизде, кыргыз жергебизде мына ушундай сонун майрам. Бүгүн 14-июнь Кыргызстан менен Тажикстандын беттеши өтүүдө. Атмосфера ушунчалык сонун, жанга карабай, күйөрмандар мына ушул Спартак стадионунда толтура келди. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Биз сиздерден Супер ТВ каналы репортаж тартууларга даярбыз. Баштадык. Oyun başlaганга чейин шоумен Манас Алыкулов алып баруучулук тизгинди өз колуна алып, футбол көрмандары менен амандашты. Göğe dalgından şamal soğuk gün gürgüne olsa yettin yaşlarımdan ayrılmazsan gelirdi. Kırgızistan'dan Koke! Atere! Koke! Kırgızistan! Дөрөндө Мырзаков атындагы стадиондо жана жан алдында калганына да кайыл болгон чыныгы көрмандар экени көрүнүп турду. Bir gelişken hareketle жогорку натыйжага жетебиз. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна, же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Oyuncular алгач футбол талаасына чыгып, көнүгүүлөрдү жасап жатышты. Урматтуу футбол көрмандары, келиңиздер. Кыргыз Республикасы жана Тажикстан курама командаларын сатып алалы. Ошентип эки команда oyun талаасына чыгып, эки өлкөнүн гимнин жаңырды. Кыргызстандын гимнин ырчын Нурлан Насип, Мирбек Атабеков жана Омарат карышты. Ошентип калыстын ышкырыгы жаңырып, oyun башталды. Эсиңиздерге салсак, Мьянма жана Сингапур курама командаларына каршы оюндарда да президент Садыр Жапаров келип беттешке стадиондон көп болгон. Бул жолу да ажол келип сүрөп турду.
Мына ушул жигит, мына ушул кыргыздын чыганы, бүгүнкү күндүн баатыры. Келиңиз байке. Ассалам алейкум. Кандайсыз, денсаулыгыңыз жакшы? Ассалам алейкум. Дагы бир жолу учурсуз. Мына ушул жигиттер, мына ушул мырзалар кыргыздын азыркы күндө баатырлар болду. Манастан баштайын, кечирип коюңуз. Себеби Алыкуловдордон канча келди футболго? Алыкуловдордон бүгүн 5-6 келди окшойт. Анткени Алыкулов деген фамилиялардан эле. Бир туугандардан билбейм. Эң башкысы мен болдум го дейм деп ойлотом да. Гүлжит так эмес. Бирок нерсе болсо дагы бүгүн оюн жакшы болду. Анан сени ар бир кыргыз элин куттуктаймын. Кыргызстан курама командасы 2023-жылы өтүүчү Азия кубогуна жолдомо алышты. Бул биз үчүн майрам. Анан бүгүн Тажикстан менен 0-0 ойнодук. Бул өтө жакшы көрүнүш десем да болот. Анткени Тажикстан курама командасы да күчтүү, Кыргызстан курама командасы мындан да күчтүү. Бүгүн Кыргызстан командасы көбүрөөк жакшы 95%га жакшыраак ойноду. Сонун. Байке башында Омар уюштуруучу болуп да жүрдү деп уюштуруучу болдуңар бүгүн. Же баштан аягына чейин деп болду. Ооба. Өзүн мактагандан өлөп баштайт. Мен айтып берейин. Бул эми таластык эмес беле. Футбол федерациясына Омар мурунтан бери кызмат кылып жүрчү. Гимн ырдап, чуркап. Анан Омар деген Америка, Европаны көрүп келген жигит. Европадагы жанагы чоң матчтарды Челси, Ливерпуль, Реал Мадрид ошолор көрүп келген. Ошол жактын немесин, аурасын. Давай биз да ушундай уюштурайлы деп федерацияга сунуш киргизиптир. Анан дароо макул болушуп, мынакей ушу аппаратура, музыка, экран, майрамдык шаттык мана бардыгы Омар байкебиздин идеясы. Анан ушул мени чакырып туруп, ушунча алпарчынын ичинен мени чакырып, кел, Тока бул сенин колуңан келет деп мени чакырып отурат да. Калган сиз. Эми алпарчы катары. Бул киши алпарчы катары кандай кызмат өткөздү? Өтө сонун. Себебинде мен ушул биринчи ойлогон эле бул жакка келгенде мен эң башында федерацияга өзүм претензияларым менен баргам да. Неге мындай эмес, неге тигиндей эмес, неге муну чакырган жоксуңар, неге тигин чакырган жоксуңар, неге Өзбекстандан мындай жерден утулдук, Тажикстандан неге утулуп калдык деген ойлор менен барып бир буквально 3 ай мурун баргам да, аябай прям жиндим келип, мен эме флешмоб жазайм эл менен, монда эми ар кандай претензиялар менен баргам. Анан көп эметти. Анан кийин бир айдан мурун айтышты да, Омар келиңиз, бизге ошо Кыргызстандын атынан Кыргызстан футболуна күйгөн адам керек болуп атат депчи. Анан сиздин жардамыңыз керек деди. Абсолютно мына Манас дагы, мен дагы бул жакта видео тартып аткан балдар дагы бүттүгү акысыз, бесплатно. Мына бир ай болду элек, бирок 20 күндөн бери талыкпай эмгектенип атабыз. Той-пой баарын жыйыштырып туруп. Анан мен айтар элем ушу Манаска да терең ыраазычылык. Себеби дегенде иниси поледе ойноп атканда мен башка алпаручуну көрө алган жокмун бул жактанчы. Анан кийин чындап футболду сүйгөн адам, футбол жашаган үйүндө футбол жашаган адам. Ошондуктан Манас менимче эң ылайыктуу болгон. Анан ошол бардык бул жакта адамдар көп негизи. Бир бетиң өпсөм бир бетиң калат болуп калат. Бардыгына терең ыраазычылык айтам. Бүгүн кандай оюн болду? Оюн боюнча айта турган болсок, эми бир гол киргизип койгондо жакшы болмок. Көп атака кылды, аягына чейин давить этти. Тилекке каршы жыйынтык болгон жок. Тажикстанды утса боло турган команда. Утуп эле жүргөнбүз. Акыркы 1-2 матч утуп калганбыз. Анда себептери бар. Бирок мен ойлойм, ого Азия 23-тө биздин кайрадан жолуп беттешип кала турган болсок, сөзсүз түрдө утушубуз керек. Башкача даярдык менен келишибиз керек. Жок да, бир суроо. Кеткен атат, рахмат. Бир канча иш-чара, бир канча тойлордо кызмат кылып жүрөсүңөр. Бирок мындай стадиондо футболдун алпаруучусу болуп, жалпы кыргыздын башын бириктирип, муну дем берген бул өзүнчө жоопкерчилик да. Кандай экен экөөнүн айырмасы? Эми баягы иш-чаралар, концерт, ошол эле стадиондо концерттерди алып барып жүрөбүз, иш-чараларды алып барып жүрөбүз. Бирок бул деген футбол, бул деген бул эми Кыргызстаныбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн бул жакта ар бир күйөрман жан үрөп келип атпайбы? Мен ошол жан үрөп келген күйөрмандарга мындай дух берип, рух берип, кандай бир деңгээлде мындай орусча айтканда скачок бергим келди да. Ошол айырма асман менен жердей. Бүгүн мен аябай толкунданып, кандай десем, мындай рахат алдым. Омар байкем айтмакчы, давай, рахат алчы деп. Эл менен чогуу бүгүн 17.500 адам келип тур.
ошончо адам арасында мен бүгүн бул менин кандай десем биринчи жолу ушу 17.500 адамга алып барып атам. Силер ошол учурда бүгүн деген бир сонун кабар айтылды, жаңы стадион салынат деп дагы. Ооба, жаңы стадион салынат деп президент 3 оюнга келди. Анан ал эчтеке эмес, анан мен алып барганыма $2000 гонорар бөлүнүп тур. Омар Байкебизге да билбейм канча суммада гонорар бөлүнгөн, бирок биз Омар Байкебиз Кыргызстан фукурама командасына салып стадионду суранып алганда эле өзүнө да гонорар сурап алайын деп атат. Жок, гонорар бөлүндү, бирок мен 1 сомун албай, ошол футболго салымыбыз болсун деп Омар Байке салымын кошту. Мен азыр ойлонуп атам азыр. Kızıl oyunuz, yenişimiz sizler için. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, Дөнөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 17.500 күйөрман, футбол күйөрмандары Кыргызстан үчүн жан үрөп болушунча эмоция менен сонун маанай тартуулашты. Ошол учурда ак шуңкарлар дагы мыкты оюн көрсөттү. Өзүңүздөр билгендей 0-0 эсеби менен бүгүнкү футбол, бүгүнкү оюн жыйынтыкталды. Жалпы кыргыз элин куттуктайбыз бүгүнкү майрам менен. Кийинки репортаждардан, кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.